Бул министр өзүн өзү жазып атат го бул. Мындай биз начар иштедик деп азамат экен бул мойнуна алып ушуну жогорку кеңешке киргизип мындай жаралар болгон эмес дейт, түшүндүрүү иштери жетишсиз болгон дейт. Азамат экен да. Бул министр канча жыл иштеди? 2020-дан бери. Менин оюмча бул киши мындай чарчады да. Мына мен сизге айтып коеюн. Азыр бул мыйзамды айтып атасыңар, мына жергиликтүү бийликтер, айыл өкмөттөргө жүктөп атасыңар да. Анда МЧСти вообще мындай жоюш керек да анда. Анын баарын айыл өкмөттөгүлөр кылса, алар ал жагына жетишеби, бул жагына жетишеби, аларда толтура жумушта. Экинчиден мына азыр мына YouTube каналда Эламан Карымшаковдун видеосу чыкты. Кара сууда Талдык деген айылда окуучулар, чал кемпирлер жөрмөлөп өтүп атат. Жөрмөлөп ошол жерде жүрөт. Бул кишилер галстук тагынып коюп, кабинетте отурушат. Парламенттен дагы көтөрдүм. Булар чарчашты менин оюмчачы. Чарчашты мындай 5 жылдан ашык отурду. Менимче мындай кан алмаштырыш керек каякта. Бардыгынчы. Эми ушул мыйзамды анда мен кабинетимде дагы эле кофе ичип отура берейин. Айыл өкмөттөр жасасын деп атат. Бул мыйзамдын бир сөзү менен айтканда ошондой. Айыл өкмөттөр жасасын байкуштар, акчасын дагы өзү тапсын дейт. Алар кантип акча табат? Ошол мына азыркы эл мына мен азыр ушул боюнча президентке дагы кайрылам. Мен кат жазсам, жазып ийиптир. Жок, ал көпүрө жакшы эле деп. Ал ошондой көпүрлөрдү эл мына Замирбек Дүйшали жакшы билет. Эл акча чогултуп өзү куруп атыптыр. Эми сел алып келсе дагы эл чогултат экен. МЧС барып отчетуна жазып коет экен, биз мына көпүрө бүттү деп. Эми ушундай министрлик, эми мындай деңгээлге түшкөн эмес да министрлик. Менимче ойлонуш керек бул боюнчачы. Мына мен азыр мына эртең менен жумушка келет көрүп келдим. Көпүрөнү жыгачтан жасап алышып, ат эшек менен жөрмөлөп ошол жерде окуучуларды өткөрүп атышат. 2 километрдин ар жагында көпүрө бар дейт. 2 километр окуучулар мектепке ары бери бассын дейбизби? Акча бар деп атабыз бюджетте. Андан чоң иштерди деп атпайбы мисалычы? Мен мындай ошон үчүн бул мыйзамды долбоорун жылдырыштын да кереги жок, урматтуу депутаттар. Өзүңөр ойлоңула. Мен оюмча биз каршы добуш беришибиз керек буга. Мен сунушум ушул, суроом жок. Рахмат. Урматтуу Жанарбек Кубанович, уруксат берсеңиз мен жооп берип койсом. Талдык айылына чогуу барганбыз, сиз менен 2 жыл мурун. Ал көпүрөнү билесиз, ал көпүрө инфраструктура чисто. Айыл өкмөтпү, акимиятпы, аны элдин жумуш чиресин жакшыртуу максатында куруп койсо болот. Ал ЧСди алдында алуу же болбосо иштеп жаткан көпүрөнү алып кеткен эмес. 1 километр жогору, 1 километр ылдый көпүрө бар. Аны элдер өзү ашаа жол менен жыгачтан трос менен салып алган. Ал жердин сайдын узундугу, то есть кеңиндиги өтө кенен, ал жерге өтө кооптуу болуп калат. Пешеходный көпүрөчү. Ал иштеп жаткан капиталдык курулуш көпүрө алып кеткен эмес. Эгер андай болсо биз курмакпыз. Бул чисто ошол айыл өкмөттүн жергиликтүү элдин жашоосун жакшыртуу боюнча да. Ал эми МЧС боюнча туура айтасыз, МЧСте 15ке жакын ведомстволук ишканалар бар. 15ке жакын ошол агентство, департаменттер бар, ар кимдин өзүнүн иши бар. Бул мыйзам менен биз айыл өкмөттөргө толук жүктөй турган нече жазылган эмес. Акча деле мынча тапкырлар деп милдеттелген жокпуз. Себеби биз МЧС тарабынан былтыры 1 миллиард 350 миллион сом иш аткарылды. 400 объектиге жакын. Быйылкыга дагы мына 500 миллионго жакын 200-300 объектини куруп атабыз. Ал эми айыл өкмөттөрдөгү акча бул жылга чейинде бөлүнүп келген. Кааласа бөлбөй койсун, ал өзүнүн укугу. Жергиликтүү кеңеш менен бюджетти бекитет. Ошол акчаны иштетет булар. Бул деген баягы чоң-чоң дамбаларды, көпүрөлөрдү куруу эмес максаты. Эми майда чүйдө көчөдө арыктарын биз казбайбыз да. Ага ГСМ берип техникалар менен алар казат. Бирөөнүн үйү өртөнүп кетсе ага биз 20 миң сом, 50 миң сом берип коет. Майда чүйдө селдер башталганда алдын алууга тендер жок, түз ГСМ акча бөлүп коет. Ошол максат гана. Ал эми кошумча мынча акча бөлгүлө деп биз милдеттендирген жокпуз. Акча да жүктөгөн жокпуз. Бул мыйзамдын максаты ошо эки мыйзамга шайкеш келтирүү болгон, ошол эле. Жарандык коргоо мыйзамында көрсөтүлүп турат. Рахмат. Анда муну сөздү сиз кандай түшүнөсүз? Кешелүү жылга каралган жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын каражаттарынын эсебинен жарандык коргонуу жаатындагы иш-чараларды уюштуруу жана камсыз кылуу дегенди. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын каражаттарынын эсебинен деп так жазылып турбайбы? Туура айтасыз, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары бул күнгө чейин акча бөлүп келген. Менде списоги бар, мына быйылкы жылга 113 миллион сом бөлүп атышат. 113 миллион сом бул өзүнүн ыктыяры менен бөлүп атышат болгону. Була бөлүп келген ушунча жылдан беричи. Кааласа бөлбөй койсо болот, өзүнүн укугу. Биз мынча бөлдү айтпайбыз.